Баткен районуна караштуу Аксай айылында жайыт жер талашка айланды. Бул маселени өкмөт тез арада чечиши керек. Аксай айыл өкмөт башчысы соңку абал тууралуу буларды билдирди. Биздин чегерачыларды, милиция кызматкерлерин өткөрбөй мына кадам койсоңор атам деп атат азыр. Бир кичине айылдын так ортосунда бир условный границага илешпеген жерди жумуш аткарган болсоң, сен шону кылдың деп туруп, бияктан бир чоң стратегический объекттерди кура баштап атат тажиктер. Талашты жаратып жаткан жайыт жер болжолду 35 гектарды түзөт. Буга чейин жергиликтүү тургундар пайдаланып келген. Жайыт жерлер менен кошо Аксай айылындагы дагы 2 турак үй да талашка түштү. Анткени аталган үйлөр жайыт жерге жакын жайгашкан. Мен үйүм кайтып тажик жака өтүп кеткенби, ону дагы эч ким билбейт. Жолу чечиле элек деген жерге булар техниканы алып келип иштетип атат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тажик тарап менен сүйлөшүүгө барган. Тургундарга биз койгон талаптарга баш ийбей, аскерлерин аймактан алып чыгып кеткен жок деп жооп беришти. Буга чейин бул талаш аймакты Кыргызстандын аскерлери кайтарып келген. Баткен районунун бийлиги талаш жерлер делимитация жана демаркация иштери бүткөндөн кийин такталат деп билдирди. Ошондо биз жана Таш Тумшук деген жерлерди алдырып койдук. Ошол эле Көк Таш деген айылдарда, берактарда бүт барды жерлерди ошентип алдырып койдук. Себеби деген уже келип туруп чек ара келип уже коргоонго такалганда уже айласы жогунун сатып кетип атат.